Бүгүнкү өкмөттүн берген отчетуна канааттандыңызбы? Bir top hareketleri var. Negizi bюджетти көбөйтүү жагына анан жасалган иштерде эле бул негизи ушул бир эле багытта айтсак ушул жолдор мындай көп мурдакыларга салыштырмалуу аябай көп эсе жасалган. Албетте ар бир чыгымдар бул бюджет менен байланышкан. Ал эми бүгүнкү күнү чоң нагрузка негизи ушул бизнес секторуна келип атат да. Биз бирок сурасак, кайсыл жактан налогдор кирдиби десек, жок, эч кандай налогдор, мыйзамдар кирген жок, өзгөрүүлөр болгон жок. Болгону контроль болуп атат дейт. Мен ойлойм, албетте контроль болуш керек, бирок биз каражаттарды өндүрүштү көбөйтүү жолу менен налогдун түшүмүн көбөйтүү жолун караш керек да. Ушул мен көз карашымда туура болмойт. Бюджет жыл сайын өсүп атат. Бюджеттин биз былтыр тапшырма берген бюджеттин аткарылуусу боюнча региондорго барып келдик. Биз берген тапшырмалардын 90% аткарылды. Жолдор боюнча, мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча. Ошол эле убакта кээ бир кемчиликтер бар, албетте. Биз айтканбыз, жетим жесирлердин айлыгын көбөйткүлө, мугалимдерге технический персоналдын айлыгын көбөйткүлө, мектептерде китептердин оңдогула деп эми аны быйылкыга жылдырып атыптыр. Азырда отчет толук бүтө элек, бирок былтыркы бюджеттин аткарылуусун толук канагаттандырды деп айтсам болот. Ооба, өкмөттүн отчету абдан жакшы болду. Мамлекетибизде эми өзүңүздөр билесиздер, өнүгүүлөр болуп атат, өсүүлөр болуп атат, бир топ соц объекттер курулуп атат, айлык майыналар мына көтөрүлүп атат, пенсия пособие көтөрүлүп атат. Жакшы, келечекте да абдан жакшы иштер бар экен. Көргөн цифралар эми Реалдуулук менен дал келеби? Мен оюмча, мен башка республиканын баарын айта албайм, бирок районду карасам 5-6 мектеп бүттү, иште жасалынып атат да. Эгерде салыштырмалуу да. Эгерде чынын айтканда бүгүн деле ушул акча жетишпейт. Бул деле аздык болот да Кыргызстан үчүнчү. Эмне үчүн дегенде 25-30 жылдан бери бай салынбаган бала бакча, мектептерди бир эле жылда, 2 жылда салыш өтө кыйын го. Бирок эгерде мурункуга салыштырсак, мен оюмча бүгүнкү цифралар аябай жакшы цифралар.